ишкерликти коргоо боюнча кошумча чараларды караштырууга багытталган 2 жарлыкка кол коюлган. Анын негизинде укук коргоо органдарынын жана башка мамлекеттик органдардын бизнести жөнү жок негизсиз текшерүүлөрүн токтото алдык. Ал тургай экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы кызматты жойдук. Анткени мамлекеттик бийлик системалары бизнес менен жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн иштеши керек. Ата мекендик болобу же чет өлкөлүк болобу инвесторлордун ар бир кайрылуусу же жарандардын ар бир кайрылуусу менен арызы өтө кылдаттык менен изилденүүгө тийиш. Рейдерлик басып алууларга күнөөлүүлөр билип туруп адилетсиз чечимди чыгарган сот жана укук коргоо органдары мыйзам чегинде толук жазаланышы керек. Ошол эле учурда бизнес коомчулугу, мамлекеттик жана муниципалдык органдар ак ниеттүүлүк, абийирдүүлүк принциптерин сактоо менен иштөөгө тийиш. Бири-бирин коргоо, пара берүү жана көмүскө экономика сыяктуу көрүнүштөргө жол берилбеши керек. Бизнестин катышуучуларынын ортосундагы экономикалык талаш тартыш маселелери мыйзам чегинде сотто чечилиши кажет. Экономикалык маселелер боюнча кабыл алынган сот актыларынын сапатын жогорулатуу үчүн бул ишке бизнес ассоциацияларынын тартуу менен бирге сот системасынын потенциалын жогорулатуу зарыл. Коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүндө укук коргоо жана сот органдарынын акыйкат иш аракети элдин ишенимин арттыруунун бирден бир булагы. Мамлекеттин жана жалпы эле өкмөттүн коррупцияга каршы саясатына ишеним жаратуу алардын ишмердүүлүгүнөн түздөн-түз көз каранды. Ошондуктан элдин катардагы жарандардын кызыкчылыгы үчүн өз ыйгарым укуктарын ишке ашырууда ачык айкындыкты максималдуу түрдө камсыздоо зарыл.